Assalamu алейкум жамаат, мына артыңыздарда өткүрөгөн үйү турат, алдыңыздарда өткүрөгө өзү, анан жанында бир семиз козу турат жамаат. Бул козуну датка эже берип жибериптир, Алла ыраазы болсун. Азыр эле өткүрөгөн эм банкына 15 000 сом салды, анан дагы 15 000 сомго дары берип жиберейин өткүр иниме деп ушунчалык датка эже өткүрөгөгө кайрымдуу карап атат. Датка эжеден Алла ыраазы болсун, туугандар, жамаат баарыбыздан Алла ыраазы болсун. Датка эжеден ушунчалык нерселер келип түшүп атат өткүрөгө. Кандай дейсем, датка эжеңизге, кыргыз элине? Бүткүл кыргыз элиме жорткондо жолдору болсун, кайтканда койнулары толсун, сапаллары бейката болсун. Сапаллары бейката болсун, асты кыдыр алдылары да болсун, кочой кыдыр жылоолору да болсун, пышкан аштарын дайыма мейман жесин, кенемини Кудай Алла таалам берсин. Союп жегендери кой болсун, алтын баштары аман болсун. Неме тилесе шону Кудай Алла таалам берсин, алтындан тажи кийгизилсин. Аллага разы болуңуз. Амин. Аллаху акбар. Бардыгын. Молодец. Анча-мынча сөздө катачылык болсо туугандар кечиресиздер. Мына датка эжеден Алла разы болсун, ушунчалык бая кылды. 15 000 сом азыр салды. Азырдын өзүндө барып бир жакшы козу алып келдик. Амин. Ура, Аллахын жардамы менен ушунчалык үй бүтүп калды. Ва кыргыз эли мына ушунчалык күчтүү экенсиздер. Мына бардыгыңыздардан Аллах разы болсун. Saat 9'ga kayırımdığılık efir bolat tuğanlar. Hopşu bitti kavay kelverinizler. Yaşanızlar sizler var eken. Ola toğda yelim var eken. Bana kelverinizler bana. Үй бүтүп калды, Кудай кааласа. Маанайыңыз огонь экен, а өткөрө, молодецсиз. Кайрымдуулук эфирдин максаты отопление менен эшик, а өткөрө, ошону айтып коюңуз. Бул алегинин максаты отопление менен эшик, анан үстүгө DC урулуш керек. Бардыгыңыздардан Аллах разы болсун. Не дейсиз? Жык кыздар менен сүйлөшүп атам, мына. Кана дейт го. Эл менен сүйлөшүп атам, өткөрө, эл менен ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар туугандар дейм. Кандайсыздар туугандар? Акылбек кандай досум? Үй мына чоткий бүтүп атат деп көрсөтүң да. Үй мына чоткий бүтүп атат. Энди айканы алып келиш керек, суукка калып кетип атат. Биягыны кандай кыламыз? Өткөргөн ойда только айка туугандар. Айкадан башка ой жок. Жок, башка жок. Башка жок. Акылбек бар, Куба бар. Кыргыз элим бар. Кыргыз эли сиздерге рахмат, Алла разы болсун деп, а? Кыргыз элим бар, мына Кудай кааласа бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Мына бүтүп атат бардыгы. Жашаңыздар. Короче, өткөрө сүйлөшүп атабыз. Азыр эл менен мен сиз келгенче 1 сааттан бери сүйлөштүм. Штукатурка бүткөндөн кийин өткөрө. Уста акысын берет экенбиз. Уста акысын берип туруп, азыр эл айтып атат, эртеңге кайрымдуулук замокту көтөрүп алың. Эртеңге кайрымдуулук эфир кылабыз деп атат. Ошого кандай карайсыз сиз, шеф? Кандай карайсыз? Өзүңүз бир сүйлөң да. Мына сиздер бар, Лора ханым бар, Владимир Өкүл атам бар, бардыгы жакшы болот. Кыргыз элим бар дең. Кыргыз элим бар, бардыгыңыздарга. Кыргыз эли кана? Она кыргыз эли. Тоуда. Тооду көргөндө кыргыз элини көргөндөй боло бериң, макулбу? Кана бир жакшы дуа бериң, анда мен эфирди жабайын, сизди көрдү, сизди бар экениңизди билди. Эртең бүгүн буйруса усталар эсли мыягын бүтө турган, өткөрө шашпаң. Биягы бүтө турган болсо усталардын акысын берип, эртеңги күндү кайрымдуулук эфир деп сүйлөштүк. Ошого сиз макул болсоңуз, эл ушунчалык колдоп атканда бир дуа бериңиз. Эртең белгиленсин. Азыр өткөрө мен сүйлөп бүтөйүн, анан кийин дальше сиз сүйлөй бересиз, а? Сураныч. Анан кийин эртеңге белгиленди, эртең саат 9'ga боло турган болду өткөрө, кайрымдуулук эфир. Үйүңүздү до конца бүтүрөбүз деп могу жерде айтты, до конца ур деп. Мен эл менен прямой эфирде түздөн түз кеңештим. Ошого жакшы бир видеолор чыгат. Бир жакшы дуа берсеңиз, мен анан эфирде жаап аяктайын, а кана. Бисмилла. Жолдору болсун, кайтканда койнулары толсун, сапаллары бейката болсун, асты кыдыр алдылары да болсун. Алтындан баш тажы кийилсин. Жорткондо жолдору болсун, рызкылары катта болсун, мартабалары улук болсун. Союп жегендери зор эчкинен болсун. Амин. Аллаху акбар. Союп жегендери асмандагы куштарды жесин дең да өткөрө. Мына үйдүн көрүнүшү. Биягы 10 метр, наркы жагы 12 метр. Үйдүн алды 12 метр. Үй мына күн карама болуп салынган. Үй күндү карап турат. Наркы жактары болсо чоң. Жанакындай. Кийин келечекте навестеле кылып алса болот да. Үйдүн алдынан лестница менен чыгат жамаат. Көрүнүп атам мындай чоң болупчу. Сонун болуп түшкөн. Эбеже ассаламу алейкум.
Tepkiş çok. Tepkiç oşo tepkiçte hazır süйлöşüp büttük jamaat. Үйдүн бийиктигин бир көрсөтүп коеюн. Мен нарыраак басышым керек экен да телефонду коюп. Мындай сиздерге жакшы көрүнбөйт да азыр. Үй мындай ылдыйраак болуп калгандай да. Мен анын үйдүн алдына барсам, менин боюм 1.81 да. Үйдүн бияктан барып көрүнүшү. Шеф, шеф, ушундай туруп коесузбу мына жака? Сураныч. Үйдүн высотасын бир көрөйүк деп атат. Буга чейин 4 болду, onu таштамайга чейин. Таштамайга чейин, а? Ошо дубалга бир сураныч бир туруп коюңуз, бир эл көрүп алсын, канча высотасы кандай экенин. Болду ана көрдүңүздөр. 1.70 боюңуз, а? Алла разы болсун, о. Ушунчалык жөнөкөй ustalar. Ya дұрыс саналбайт дейт, а болду кечиресиздер. Анда 5 комната экен, зал менен 5 экен. Жо, эми ар кандай адамдар неге анча чоң кичинерээк эле салсаңар болмок. Мынандай да жамаат, бул жерде Өткүрованын иниси дагы бар да, ал дагы экинчи группадагы инвалид, эртең бир нерсе болуп, ага дагы үй салыш керек, ал кылыш керек дебейчи. Бир ударда кыргыз эли колдоп атканда салып коюш керек бул үйдүчү. Эки семьядан кенен жашай берет. Үйдүн үстү сонун жабылыптыр. Өзбекстандык туугандарга ассаламу алейкум. Ошо жамаат, мен сиздерге айтайын дегеним, үйгө сөз жок, чекчейип. Бул чекчейип салыпсыңар демеңиздер. Бул үйдү сиздер салдыңыздар. Мен көп айтайын. Биз бул үйдү салып коюппуз деп ойлоңуздар жамаат. Мен акча салган эмес элем. Мен кантип жардам бердим деп дагы ойлосоңуздар, мен сиздерге анын дагы ответин айтып кетейин. Сиздер лайк баскан болсоңуздар, же видеосун көрүп эле өтүп кеткен болсоңуздар, просмотр кеткен, просмотрдан дагы лайк кеткен, бүттү ужечи. Сиздердин жардамыңыздар тийип кетти бул үйгө. Бир лайк бассаңыз, значит, мына топурак 14 000 сомго келген болсо, сиздин бир лайкыңыз мына топурак да. Ушинтип түшүндүрүп берейин жамаат. Бул үйдү мен салган жокмун. Бул үйдү кыргыз эли салды. Ошон үчүн чекчейип болуп атат да. Арыдан нары, бериден бери бүтүрсөм болот эле. Например, муну мына ягын такса кылып туруп эле, такталарды алып келип туруп эле, мына башталды деп туруп эле. Бул үйдү 100 000ге дагы бүтүрүп салса болот эле. Баякы кылыпчы, эки эле комната кылып Өткүрова жашай бериң депчи. Жок, мен үйдү баштаганда, биринчи үй баштай, кыргыз эли айтты, үйдү баштайбыз деди. Андай боло турган болсо, полный условиясы менен салабыз дедим. Өткүрова чтобы кирип, аялы менен жыргап, тирикчилигин жашап, сиздер уста кандай болуп чечилди дейт. Уста акыны дагы айттым жамаат, 154 000 ал жак, бул жак. Айнектери дагы акчага коюлат экен. Айнектерин дагы мына уже биягын баштаптыр. Бүгүн биягын Алла буйруса баштадыңыздарбы? Муну? Шуну уруп бүтүрүшүбүз керек. Бүгүн, а? Не дейсиз? Сетка азыр келет. 2-3 сааттын ичинде точно келет. 2 саатта биз берди уруп бүтөбүз. Болду анда сетка. Мына бул жагы башталды жамаат. Сен кимдин үйгө келдиң? Кимдин үйгө келдиң? На жамаат. Бүтүп атат. Бул зал жамаат, Ким кайсы байке? Райым байке мына. Залды көрсөтүп атамын. Акылбек оо, мына жабылып атат. Уже башталды, а? Ооба, башталды, мына ustalar бузуп уже. Неге жабылып атат десе, потому что эшик мыягынан бар жамаат. Арашын эмес болуп турган. Не дейсиз? Тестолог болот болду дейм. Жок, ал жоголбойт ал. Бүгүн жабылып тагын көтөрбөгүлө дейм. кандай? Тестолог менен көтөрбөгүлө дейм. Ооба. Сынч блок менен. Сынч блок менен жетпей калганына мынау менен да. Өзүбүздүн блок бар го.
Мына бул жагы подвал. Бул комната бүт эле, мен бул комнатаны айтып коеюн. Бул комната эмнеге дегенде, келечекте өткүрөбү бул жерге алма алып келеби, тигиндей алып келеби. Сиздердин үйүңүздөрдө да бар болсо керек, подвал деген болот. Ушу мен бирок айттым эле, бул жагы дагы пол кылса дагы расход кетет да. ДСПден кылган чакта деле стропила алыш керек, бурустарды 5 штук бурус коюп туруп, анан пол чтобы пол баягы басканда жанакындай кыймылдабай турган болуш үчүн аны уста кылыш керек экен да. Мен жөн эле засыпка кылып эле коек дедим эле бияктычы. Жок, пол кылып бер, эми ушунчалык полу болбой калбасын деп ошого пол дагы болуп атат жамаат. Кийин өткүргөн аялы жеңе варенье кылабы, компот жана кылабы, полный ушу жакка келет, түшөт. Кийин сиздер конокко келгенде ушу жактан алып чыгып бере берет анан. Мына деп. Мына кызыл карагайлар